Assalamu alaikum. Mekendеш Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге азыр кызыктуу видео болот деп ишенем. Бул азыркы тартып аткан видеолорубуз. Бул кадимки эле биз дайым эле тартып көрсөткөн полька малина менен, полька сорту менен биздин жергиликтүү сорттогу малинанын салмагы боюнча айырмачылыгын тартайын деп көрдүм. Мен өзүм үчүн да кызыктуу болду. Бул сиздер үчүн да кызыктуу болот деп ишенем. Ошондуктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Биздин каналга каттал электер катталып коюңуздар, лайктан басып, комментарий жазып, өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди билдирип койсоңуздар жакшы болот. Келиңиздер андан эмесе баштайлы. Бул азыр мына кичине чакан идишти эме кылдым. Бул полька сорту. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай полька сорту. Азыр ушул канча грамм чыгат? Анан местный сорттогу малина канча грамм чыгат? Айырмачылыгын азыр сиздер менен бирге көрөбүз. Мына азыр көрсөтөбүзбү? Таразы жанык 0 турат. Бул дагы эксперимент да. Мына 115 грамм чыкты. Азыр эми жергиликтүү сорттогу малинанын эмесин көрсөтөбүз. Мына туугандар, азыр бул жергиликтүү сорттогу малина. Бирдей турат бул дагы жанагыдай эле. Эми бунун весин көрөбүз, салмагын. 120 грамм чыкты. 115 грамм чыкты. 120. Мына 115-120 грамм чыкты. Экөөнүн салмагы бирдей эле экен. Мен ойлодум эде, жергиликтүү сорттогу малина оорураак болсо керек деп. Бирок экөөнүн салмагы бирдей көлөмдө, бирдей эле чыкты. Значит, экөөнүн салмагында эч кандай айырма жок экен, болгону даамы да. Анан бул польканын транспортировкага өзгөчөлүгүндө. Бул азыр мен пиалага сап койдум, аркы идиште да. Мына ушундай туугандар. Экөөнүн айырмачылыгы. Ушуну менен биз видеону жыйынтыктайбыз. Биздин каналга каттал электер катталышты унутпаңыздар. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Биз менен дайым бирге болуп, кызыктуу видеолор менен биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.